Борбор Азиядагы Америка университетинде Кыргызстанда туруктуу туризмди өнүктүрүү чакырыктар жана мүмкүнчүлүктөр аттуу эл аралык конференция болуп өттү. Форум чет өлкөдөн келген коноктордун катышуусунда USAID-тин келечекти бирге куралы долбоорунун алкагында Борбор Азиядагы Америка университети жана Греноблдагы Альпы университети менен биргеликте уюшулган. Бизде көйгөйлөр аябай көп, анткени келип кеткен туристтер бир жолу келгенден кийин экинчи келбегенге аракет кылат, анткени элементарно бизде условиялар да жок да. Анан кийин ушул көйгөйлөрдү кантип чечебиз деп ушу суроо көтөргөнбүз дагы. Бизде ошо аппарат президента жактан поддержка болду. Анан кийин чет мамлекеттеги партнер катары университет, Греноблда университет, Альпы университетин алдык, анткени ал жакта күчтүү баягы туризмди өнүктүрүү боюнча, тоодо туризмди өнүктүрүү боюнча лаборатория бар. Анан ошолордун опытын карап, биз дагы өзүбүздө болгон көйгөйлөрдү чечип, анан туризмди өнүктүрсөк деген ойдо болчубуз. Туруктуу деген сөз баягы биз ушул болгон жаратылышыбыздагы ресурстарды, экологияны сактап калып, кийин дагы биз ошол позитивдүү түрдө туризмди өнүгүшүнө бир салым кошсок деген негизи ошол концепция ошондой. Бул бүт дүйнө жүзүндө кабылданып келип жатат. Көптөгөн мамлекеттер өзлөрүнүн стратегиялык документтерине дагы ошол туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча концепцияны киргизишкен. Биз дагы Кыргыз Республикасында ушуга мындай көз карай эме кылып атабыз. Биздин жанакы туризмди өнүктүрүү программасында да ушул туруктуу туризмди өнүктүрүү багыты бизге өтө керек деп белгилегенбиз. Анткени бизде экология туризми, экотуризми көп өнүккөн эмеспи. Ошого жараша биз экотуризмди дагы ушул туруктуу туризмди өнүктүрүү концепциясынын аркасында мындай өнүктүрөлү деп атабыз. Жыйындын катышуучулары туризм тармагын өнүктүрүү экономиканын алда канча алдыга жылышына салым кошоорун баса белгилешти. Кыргызстан кооз жерлерге бай болгондуктан чет өлкөлүк туристтердин санын көбөйтүүгө болот. Бул өлкөнүн бир канча деңгээлде өнүгүшүнө, жумуш орундардын көбөйүшүнө алып келет. Жалпы туризмге көңүл буруу региондордогу шарттарды жакшыртууга алып келери дагы баса белгиленди. Today's event is to develop Бүгүнкү иш-чара Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүгө арналган. Белгилей кетиши нерсе, Кыргызстанда туризмди эл аралык стандарттарга чейин өнүктүрүүгө болот. Ал үчүн инфраструктура жана башка тармактардын өнүгүшүнө салым кошуу керек. Мисалы, эл аралык «Одинокая планета» аттуу журнал Кыргызстанды эл аралык туристтер көп келген 5 өлкөнүн катарына кошкон. Учурда дагы өлкөнү көрүүгө кызыктары болгон чет элдиктердин саны өтө көп. Бул туризм деген бул ушул биздин регион, биздин президентибиз айтып кеткендей, региондорду өнүктүрүү жана санариптештүү жылы деп айтылган. Ошон себептен туризм аркылуу биздин өзүбүздүн региондорду дагы өнүктүрсөк болот да. Мисал келтирип айткылсак, биздин региондордун баардыгы эле тоолуу жерлерде жайгашкан деп айтабыз. Анан ошол түз жердеги менен жайгашкан эл менен тоодогу жайгашкан элдин ортосундагы балансты сактоо да. Бул ошол тоодо жашаган, тоолуу райондордо жашаган элдерди бул ошол туризм аркылуу өнүктүрсөк болот. Азыр өзүңүздөр билгендей, горный туризм аябай өнүгүп жатат деп айтсак болот да. Бүгүнкү конференцияга мына илимий жактан жанагы башка мамлекеттерден келген, ошол эле Альпадагы университеттен келип айтып атат. Алардан тоолуу жерде жайгашкан, биздин Кыргызстанда. Ошол себептен бүгүн биздин катышуучулар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, бул дагы бир өзүбүздүн ошол туризмди өнүктүрүү тармагына бир өзүнүн салымын кошот деп эсептейм. Көпчүлүк өлкөлөрдө туризмден түшкөн каражат кирешенин маанилүү бөлүгүн ээлейт. Кыргызстан бул тармакты өнүктүрүү менен чоң ийгиликтерге жетише алат. Өлкө чет өлкөлүк тажрыйбалуу адистердин кеңешине муктаж экени дагы талашсыз. Алар Кыргызстанды көрүүгө кызыккан чет өлкөлүк жарандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатканын айтышат. Өткөн жылы өлкөгө кирген алардын саны 7 миллионго жакындаса, быйыл 7,5 миллионго жакын келиши күтүлүүдө.